конкурс жарыяланган. Конкурска Мегаком ачык акционердик коому катышып утуп чыккан. Бүгүнкү күндө Ош шаар мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы менен Мегафон ачык акционердик коомунун ортосунда 5 жылга келишим коюлган. Келишимдин алкагында шаар боюнча 150 точкага ушул аппараттык программалык комплекстер орнотулуп, жол кыймылы боюнча маалыматтарды оперативдүү ушул тартып штраф салуу боюнча иш жүргүзөт да. Бүгүнкү күндө биринчи этабында шаарыбыздын 44 участкасында аппараттык программалык комплекстер 44 жерге орнотулуп бүттү. Азыркы учурда ушул программалык комплексти биздин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын алдындагы укук мамлекеттик ишканасында ошол жердеги серверге туташтыруу боюнча техникалык маселелер менен иш жүрүүдө. Биринчи этабында ушул жана 44 жер. 44 камера бул биринчи эмен эле сизде туура түшүнүңүздөр, биринчи этабында только скоросту гана аныктайт. Азыр жана перекресткалар жөнүндө ал экинчи этапта, азыркы 44 коюла турган жер бул основной мына Датка көчөсүндө Айтиева, Ленина, Абдыкадырова маса мына резиденциянын жолдорунун кайсы жерлерде автоунаалар, негизги көчөлөрдүн дагы баягы автоунаалардын ылдамдыкты жогорулаткан жерлерге, мектептердин астына койдук. Мисалы резиденция жактан да катуу келишет. Мына Осмонова жана Актилектин көчөлөрүнө да коебуз. Биринчи этабында ушул только гана рубеж деп коюп, скорост аныктай турган өлчөөчү камералар койдук. Булар жөнөкөй эле эмелерге эле илинип турат, столбаларга эле иле берет экен булар. Кийинкилери уже перекресткаларга өтөт, экинчи этап алчы. Ал экинчи этапта азыр дагы камера сиздер жана жогоруда айтып кетпеңиздер, баягы мурдагы камераларда турат, ал боюнча эми соттук териштирүүлөрдөн кийин болсо керек. Азыр только ошо мына рубеж, анан три ножка дейбиз, жанагындай передвижный комплекстер. Аны дагы биз күнүмдүк бизден дислокация алып чыгат буларчы. Мына бүгүн кайсы жерге коелуз деп туруп келет бизге, биз дислокация беребиз. Мына жерге ошол треножка барып туруш керек дейт. Мисалы биз азыр ачтык, мына Ленин көчөсү менен Датка көчөсүнүн двухсторонний кылып салбадык, одна сторона. Ошол жерде уже ылдамдыкты жогорулаткан айдоочулар көбөйдү. Ошол жерде ылдамдыкты жогорулатуунун натыйжасында жөө жүргүнчүлөрдү койдуруп кетүү фактылары өтө көп түшүп атат. Биз ошол жерлерге койдурушубуз мүмкүн, карап турупчу. Бул эми передвижный болот да, күнүмдүк карап турат. Жол чийиндерин силер туура түшүнгүлө. Жол чийиндери ал экинчи этап менен болот да. Жол чийиндери только баягы жол кесилиштерине, перекресткаларга камера коюлуп атпайбы? Ошонун тегеректерине гана чийилет. Анан ойлобогула, там шаардын ичинде жолдун баардыгына эме болот депчи. Это раз. Во-вторых, экинчиден могу силер айтып кеттиңер, жанагы жолдорду оңдош керек депчи. Биринчи этапта жалаң баягы ылдамдыкты азайтуу боюнча камералар коюлду. Перекресткаларга коюлу элек алы. Экинчи этап менен башталат алчы. Ал коюлуп бүткөнгө чейин силер айтып аткан баягы парковочный месталардын бүт баардыгын иретке келтириш керек да. Бул маселе жалаң эле Ошто эмес. Бул маселе бүт республика боюнча. Андай нерсе тиги Россияда да бар, Өзбекстанда да бар. Себеби машинанын саны баягы Ош шаарынын жолдору илгерки Союздун убагында расчет кылынган жолдор да туура. Азыр эми жолду кеңейтүүнүн өзү кыйын да. Анан Бишкекте деле ушундай. Бишкекте деле баягы коопсуз шаар ишин долбоор иштеп атат. Бул баягы парковочный месталар бар. Бирок ошого карабастан мына Оштун гаилери баягы знактарды коюп туурабы, остановка запрещен деген знактарды койгон баягы эмелерди. Ошого карабастан бузулуп атат. Анан көп жерлерде эртең менен час пиктерде болуп атат. Жол тыгындары. Өзүңөр билип атасыңар, жумушка барганда, обедте, түштөн кийин, кечинде болуп калат да. Ошон үчүн баягы биз ушуларды биргелешип туруп баягы иретке келтирсек жакшы болот эле деген эле максатта